Достор, біз программабызды улантабыз, эфирибизди улантабыз, НТХ телеканалы таңшоуга берүүсү. Анан мен дагы азыр бираз коркуп турам бир нерселерденчи. Бирок ошентсе дагы дароо студиябыздан орун алган сонун коногубузду тааныштырып өтөлү. Ооба, тааныштырып өтөсүзбү? Ооба. Көз боемочу, тагыраагы фокусник деп койсок болот. Аябай мыкты, баарыбыз тааныйбыз. Атын айтканда эле о деп дароо ордубуздан тура калып, кызыктарга күбө болгонго аракет жасайбыз. Адил Кайыпов мырза бизде конокто. Саламатсызбы бүт барыңыздар. Кутман таң калайлы. Сиз дагы, сизге дагы кутман. Сиз келгенде мен коркуп баштадым эле. Макул эми эптеп эфирибизди аяна чыгаралы. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Жакшы, бүт баары жакшы. Ушу бүт баарына фокус көрсөтүп өзүм арыктабай жүрөм. Негизи арыктоонун барбы? Кичине бар, бирок жо. Фокус менен жок, андай болбойт мен. Көрүп турбайсызбы? Болбой жатат. Ошо. Болгондо жакшы болмок экен, Эксон, эмне менен алек болуп атасыз? Эмне иш кылып жүрөсүз? Мен азыр ушу фокус менен эле бүт кичинекей кезимде эле фокус болуп эле фокусник болуп кеткем. Анан ушу фокус, жаңы фокустарды ойлонуп, азыр менде чоң командам бар да. Ушу жаңы фокустарды ойлонуп, азыр балким 1 айдан кийин чоң фокустар болот. Мунун үстүнөнчү иштеш негизи өтө эле кыйын да. Ооба. Өлө аябай жайгарыш керек да көздүчү. Негизи бир оорураак номерди иштеп чыгуу үчүн канча убакыт кетет? Команда менен, өзүңүз команда менен бир өзү чоң ушу реквизит деп коет. Ошону даярдаган 1-2 ай өтөт, анткени ал чоң да. Аны варитетип караш керек. Анан репетиция бар. Репетиция 1 айдагы 1-2-3 ай экен. Бир чоң иллюзияны көрсөтөйүн десең, 1-2-3 ай экен. Жөнөкөй эмес эми. Жеке өзүңүзгө эле таандык болгон фокустарды аны мен уже бул канда болуп калбады, мен туруп эле мындай жасап коём да. Оңой эле да. Жолдо кетип барат эле колуңуз менен мындай тамак жасап коесуз да. Пробкада туруп эле тамак жегим келип атат деп, мындай гамбургер чалыр. Мындай пакетти колок коюп эле. Себеп дегенде жогоруда суроо бергенден, кинолордон көрүп калчубуз, ошол жактардан да көрүп калчубуз. Ошол тармагы эмне болуп атат? Мен өзүм ушу актерлук неме окугам да, институт искусствода. Анан атам режиссер болчу, кичинекей кезде ушу силерди көрүп, мындай биякта негизи азыр биздин кармандарыбыз көргөндө экөөңүздү эле карап атат, а биякта чоң команда да. Мен ушуну кичинекей эле кезден көрүп, анан айтчым, мен ушундай болом деп. Чоңойгондо ушундай көрөм, анткени сиздин жумушуңуз абдан кыйын, сиз постоянно күлүп жүрөсүз. Ошо анан ушундай болгон да, анан мен окуп, киного тартылып, азыр билбейм, азыр кайра мындай сагынып атам да киногочу. Кайра тартылам окшойт, бирок ушу фокусту тапканда мен абдан сүйүнөм да. Азыр дагы бир жолу ким болосуң десең, мен кайра эле фокусник болмокмун да. Анткени мен кичинекей киши, чоң баланы, кичинекей чоң кишини таң калдыра берем да, мындай. Туруп эле эмоциясын, жакшы эмоциясын мындай неме кылып салам да, таң калып. Демек, адамдардын таң калуусу сизге көбүрөөк рахат алып келет турбайбы? Ооба. Мен таптым окшойт, Ооба. Эң туура, эң туура. Келиңиз эми сизден бир жеке өзүңүзгө таандык болгон бир фокустан көрсөтөлүк, фокустар болбойбу биздин? Келиңиз, обязательно. Азыр эми карап туруңуз. Мен сизге келесем болот, мындай чоң карта бар. Көрүп атасыз, Азыр пока көрсөтпөйүн ушу чоң картаны. Келиңиз, мен сизге мындай оп коеюн, мындай. Бияка кармап туруңуз, жүрөгүңүздө болсун, мындай карабай туруп. Эми сиз. Достор, карап туруңуз, менде карта бар. Азыр крупныраак кылайлык, жөнөкөй эле карталар. Мен жүрөгүмдө дагы кадалып турган. Сизде дагы бир карта бар, Эми азыр сиз экөөңүз немесиз да, алып баруучусуз да. Ушу связьти көрөлүк, мына карап туруңуз, сизге дагы көрсөтөйүн. Карталар. Мен азыр коем, сиз каалаган жерде мындай коп коюңуз, каалаган жерде коп коюңуз мындай алып. Чырым чыгып калса эмне болот? Өзүңүз кылдыңыз, Карап туруңуз, эми биз мындай кармайбыз картаны. Мына дагы бир жолу көрсөтөйүн, биякта жөнөкөй эле карталар. Эми ушу сиз алган картаны көрсөтсөңүз болот. Сонун. Бизде чоң карта бар, Эми сиз да мындай көрсөтсөңүз, эмне деген картаны сиз алдыңыз? Мен өзүм биринчи көрсөм. Өзүңүз көрүп анан да көрсөтсөңүз. Ушу крупныйраак көрсөтсөк, 2 кадрды.
мындай болуп атат. Бул биздин мамилебизди аймелеп койбойбу? Жок. Бул жеке эле фокустар. Мен ойлодум эле жүрөк чыгып калбасын. Жөнөкөй эле карта. Ушундай болот. Келиңиз эми момундай кылайлык, Эң сонун. Келиңиз эми момундай көрсөтөйүн. Негизи мен мындай кагазды алып келдим, кичинекей кагаз эле. Азыркы эле кылдык го фокус. Ошого канча убакыт кетти? Эми бул Убакыт эле кетпейби же? Жок, кетет. Сиз үйрөнсөңүз сизге көп кетет. Мага ал кетпейт, мен жасай берем. Сен бул жөнөкөй эле маркер, кагаз, каалаган нерсени жазып коесузбу? Сиз бул тарапка, сиз экинчи тарапка, Не деп жасабыз? Каалаган нерсени. Мырзага лайыктуу же болбосо? Картанын кодун жаза бериңиз. Нерсени затошойм, карабай туруп жазайынчы. Анан сөзсүз көрсөтөбүз ушуну, Сөзсүз көрсөтөбүз. Каалаган нерсени жазабыз. Каалаган нерсени жазып эле көрсөтөбүз. Карап туруңуз, азыр негизи сонун фокус болот. Мен жаздым, эми кандай кылалы? Көргөзөрсөк болот? Көрсөтөбүз. Экөөнтөн көргөзөрсөк болот, Бул ардактуу достор, бул эмне деп жазылып турат? Менин жазган нерсем, эфир. Ал эми кесиптешим Айдин айымдыкы сүйүү. Ой, сонун. Сүйүү менен эфир экен, Насага. Эфирди сүйөт экенсиз. Эфирге болгон сүйүү, Келиңиз эми. Сизге көрөбүз. Маркерди өзүм алып калайын. Маркер сизде болуп турсун. Карап туруңуз, эми биз момундай кылабыз. Бүктөп баштайбыз, макулбу? Эфир менен сүйүү көрүнбөгөн жака кетти. Жок, көрүнбөгөн эмес мына. Мен колум кармап турасызбы момундай? Карап туруңуз. Азыр мен момундай бир эле движение менен бул эң оңой эле фокус, бирок көрсөткөндө дагы жакшы да. Карап туруңуз. Достор мен байкап турайынчы, бул жакта эмне болуп кетпесин. Карап туруңуз. Мен азыр момундай кылганда жок болуп калат. Анан сразу эле мындай лимон алып чыгам. Көрдүңүзбү? Лимон. Көрүп атасыздар, лимонго мындай бычак керек. Эми карап туруңуз. Лимондун ичинен ошол нерсе чыкпаса экен деп ойлойм. Карап туруңуз. Азыр кесип баштайм лимонду. Крупныйраак алсак сонун болот да ошо кадрга. Карап туруңуз. Лимон кесилди. Карап туруңуз. Келиңиз. Ачып айтып коесузбу, бул сиздин почеркиңизби? Сиздикиби? Я. Ооба, биздики. Сүйүү. Эфир. Мен көрсөм болот, мындай кармап. Мен негизи башында колдон келишинче алданбай аракет кылып, Адил байкени аябай карап отурайын дедим эле, бирок болбой эле алданып калдым. Бул эң оңой фокус, негизи. Эфир жана ошондой эле биздин эле жазган сүйүү, биздин колдорубуз, өз колубуз менен жазган, мына ушул маркерибиз менен жазган нерсе Адил байкенин колунда эле бир малда кесилген лимондун ортосунан чыгып отурат. Бул нерсени тулуу менимче өтө оор болуш керек. Эми мен дагы Адил байкеден үйрөнүп алып, Айдин ага ушундай бир жакшы фокустарды көргөзүп турат окшойм. Обязательно. Кезектеги нерсени дагы, номер дагы көрөт окшойбуз, эле. Азыр келиңиз, маркер сизде, Маркер менде. Эми мен сонун фокус көрсөтөйүн, бирок бияка туруп алып экөөңүздүн артыңызда, момундай. Дагы бир жолу карап келиңиз, проверка кыласыз. Мына кадимкидей эле картабы, жөнөкөй эле картабы деп анан камера көрсөтүп коюңуз, жөнөкөй эле карта. Эчтек, ушу тура. Мен да өз колум менен көрүп койсом болобу, Адил байке? Сиз солну аралаштырып турбайсызбы? Жөнөкөй эле карталар. Кадимкидей эле жөнөкөй карта, жөнөкөй карта, эч кандай эч нерсеси жок. Келиңиз. Эми мындай кылайлык, карап туруңуз. Ушу келиңиз, каалаган картаны тандаңыз, макулбу? Келиңиз. Эми мен карабай турайын. Мен артыман карабай турам. Азыр экөөңүз кайра ушу картага каалаган нерсени жазыңыз, анан көрсөтүңүз, макулбу? Маркер менен, маркер менен карабай турам. Бериңизчи, мен жазайын. Мен карабай. Даяр болгондо айтып коюңуз. Ооба, даяр болгондо айтып коюңуз, мен кайра эле сизди карап калайын, Азыр бизди карабай туруңуз. Карайын. Бир эле нерсени жазсак болобу? Ооба. Ардактуу көрөрмандар. Карап туруңуз. Мынакей. Эмнени кошуп койдум. Так, мына алабыз мындай. Бүттү, Келиңиз. Эми момундай кылабыз. Карап туруңуз. Карта. Мен сизден сураныч, эки колду сиз дагы сизде мындай ачып бересизби? Чоң рахмат, карап туруңуз. Өзүңүздүн почеркиңиз, Азыр мен центрга кошом, бүт колоданы сизге берем. Экинчи кол менен жаап коюңуз мондай. Сиз дагы эми мындай катуу карап туруңуз, эки кол менен. Достор, карап туруңуз, колумда эчтеке жок. Азыр мен ушу 52 картада сиздин картаңызды сразу таап алам, макулбу? Кичине ачып коесузбу? Кичине эле, бүттү. Бул сиздин почеркиңиз турбайбы? Бул сиздин картаңызбы? Жок. Бул эмеспи? Бул эмес.
Катып кармап туруңуз, карап туруңуз. Негизи мен азыр сөзүмө айткан сөзүмө ишенесиңерби? Азыр мен шолк кетет экенде, бүт колода колуңузда жоголуп кетет. Бүт колода. Анан бир эле сиздин картаңыз калат. Карап туруңуз. Мына карап туруңуз. Канакей? Жакшылап карап турабыз. Мен колумда карта бар. Коркпоңуз. Ардактуу достор. Коркпоңуз. Программабызды бүтүрсөк болот эле. Келиңиз. Жай ачабыз колуңузду, жай. Ачсаңыз, эми караңыз, эмне болуп кетти. Көрдүңүзбү, бүт колода жоголуп кетти. Достор, биздин кадимкидей эле саан жазылган, жүрөкчө тартылган картанын баары мына ушундай айнеке алмашып отурат. Эми арасынан карасаңыз, бир карта калган. Бир карта бар. Ошол бир картаны ачабыз. Дагы көрөрмандарга менин жаңы эле бир аз 5 мүнөт мурун көрсөткөн нерсемди кайра көрсөтөбүз. Абдан сонун. Рахмат. Эми коркунучтуу болду биринчисинде бирок. Мен негизи аябай таңгалайын деп атып эле, бирок таңгалган нерсемди, коркунучтуу нерселердин баары жаап койду. Анан биз жогоруда эфирдин башында Адил байкебиз айтты эле, мен сага сени отургузуп алып бир нерсе көргөзөйүн, абыз ошол нерсени кылалы деп. Анан ошол нерсеге дагы акырын келип жетип калды окшойт. Ардактуу көрөрмандар, бардык көрөрмандарыбызды толкунубузга чакырабыз дагы. Анан мен болсо баарынан кечирим сурайм дагы. Отура берсем болот, бияка келе берсем болот экен, Келиңиз. Сизге мындай стул алып коеюн. Келиңиз, отуруңуз. Кичине алдыраак отуруңуз. Именно ушундай. Сон, мына эми бул негизи жаман опасный фокус да бул. Келиңиз, мындай кийип коесуз өзүңүз. Кестеш коркуп жатса керек. Өзүңүз кийиңиз. Кадимкидей эле до конца кийиңиз. Бир нерсени көрүп атасызбы? Бияк көрүнүп атабы? Канча кол, канча эчтек көрүнүп атабы бир нерсе? Бул жактагы эле светтер бир аз жарык болуп турат. Бирок момундай кандай дейсиз? Жакшы көрө албайт экен, бир окшойт. Могучу? Жок, көрүнбөйт экен. Көрүнбөйт экен, Келиңиз, эми чече бериңиз масканы. Чече бериңиз. Достор, болгону жарык көрүнөт экен. Мынчалык караңгыда болгон эмес эле. Тура бериңиз, коп коюңуз бул тарапка. Достор, карап туруңуз, бул жанакы эле банан. Ушу бананды мен сизге берейин, момундай, Келиңиз, эми бир кол менен кармайсыз. Бананды? Акырын кармагыла. Акырын, Эми карап туруңуз, сиз өзүңүз айттыңыз, эчтеке биякта көрүнбөйт деп, Келиңиз, эми мен кийин. Кой туруңуз. Даярдап алайын. Эми мен кийдим. Бул масканы достор жаңы эле текшерип көргөм. Мен эми Азыр карап туруңуз. Бул жагы коркунучтуу кетти. Бул жагы коркунучтуу болуп кетти. Акырын. Эми фокусту көрсөтөлүк. Азыр 1. Азыр көрүп аткан кишилер айтат окшойт, мен туура эле жасап атам деп. 2. Көзүмдү жумуп турсам болот да. Сонун болот ушу көздү жумсаңыз. Экрандан өзүмдү көрөйүн. 3. Кол чабуулар болсун. Эчтеке болгон жок сиз менен. Жакшы, суусуз. Келиңиз, мен бананды алып коеюн. Отура бериңиз. Ордума бара берсем болот. Бара берсеңиз болот. Ушул нерседен коркуп аттым. Жакшы эле болду. Эми келиңиз. Акыркы фокусту көрсөтө аламбы сизге? Албетте. Бирок мага көрсөтөсүз дагы. Жок. Дагы жолу болот. Болсун, акыркы фокус. Азыркы фокустан кийин бир аз. Келиңиз, мына карап туруңуз. Кайра эле карталар крупныраак көрсөтсөк сонун болот да. Анткени бул жерде карта көрүнсө жакшы болот мына. Бул жөнөкөй эле карталар. Мен азыр момундай алам, калган жерде стоп деңиз, макулбу? Макул. Дагы бир жолу кылып койсоңуз. Макул. Стоп. Картаны алабыз, көрсөтөбүз, Биз көрөрмандарга көргөзсөк болобу? Көрөрмандарга көрсөтөбүз. Анда сиз карабай турушуңуз керек экен. Биздин экрандардан көрүнүп калышы. Сөйтүгүндө бул жакта биздин алдыбызда экрандар бар. Бүттү, мен карабай турам. Мынакей. Биз тандап алган карта. Мен дагы көз боёмчу болуп бара окшойт. Өзүңүз жаттап калдыңыз, Ооба, жаттап калдым. Келиңиз, мен карабай турам. Эмне деген гана карта чыкты бизге? Карап туруңуз. Эми мен сизге бир суроо берейин. Сиздин картаңыз негизи кызыл болчу, Кызыл болчу. Розага окшош. Карап туруңуз. Колумда эчтеке жок. Момундай кылганда эле сиздин картаңыз болот,
бирок карап туруңуз, бүт карта сиздин картаңыз болуп калат. Көрдүңүзбү? Дагы бир жол. Жо, мына дагы бир жол карап туруңуз. Биякта мында кайра эле разный болуп калат. Бирок бул акыркы неме эмес. Мен сизге ушундай немени алып келдим. Карап туруңуз. Бул жөнөкөй эле кагаз, салфетка. Ошо азыр биз бир эксперимент жасайлык макулбу? Мындай кармап коркутуп коюңузчу бир жолу. Бул мен муну карасаңыз, бул мен биякта. Анткени азыр суу болот. Достор, карап туруңуз. Кагаз, мындай кылабыз, мындай көрүнүп турсун. Суу. Ичине суу болсун биякта. Көрсөтүп туруңуз. Бул сууну мен өз колум менен алып келгем, ардактуу достор. Карап туруңуз, ичине суу болот. Бирок бир картинка чыгып атат уже. Мына карап туруңуз. Бул 6 жүрөк болуп кеттиби? Ичине суу болуп калды. Биздин картабыз чыгып калдыбы? Бирок биз тандаган 6 жүрөкчө. 6 жүрөк болуп кетти. Азыр планшетте тартылып калган экен. Ардактуу достор, биз баардыгыбыз күбө болдук. Негизи колдон келишинче бир нерсесин байкап калайын деген нерсе менен, максат менен аракет кылып аттым эле, бирок эч нерсе байкай албай койдум Адил байкеден. Эми келиңиз, мен алып салайын эми. Абак достор, биз эфирибизди улантабыз. Балким бизде убакыт бар. Бир аз кыска маектен кийин балким Адил байке дагы бир өзгөчө бир фокустарды көрсөтөт. Жакшы бир номерин көргөзүп калышы толук мүмкүн. Келиңиз эми сиз менен дагы маегибизди уланталы. Адил байке, азыркы пландар кандай болот? Алдыдагы пландар, эл аралык иш-чаралар, команда менен балким. Биз сөптөгөндө мен дагы көз жүгүртүп байкап калдым. Биз тиги эми ушундай фокустарды башка чет мамлекеттерде көрсөтөбүз. Ал жерде кандай десем, жакшы фокустарды жакшы көрөт да кишилер. Көрсөтүп, анан таң калтыра беребиз да кишилерди. Анан ушу азыр негизи жаңы программа менен жаңы фокустарды жасап, анан дагы гастрольный турга кетебиз деп ойлонуп атам. Анан обязательно бияктан баштайбыз, Кыргызстандан, анан дальше башка чет мамлекеттерге учуп кетебиз да. Ушундай пландар бар. Достор, биз жаңы эле ушул маркерди мен жазып, анан ошол жазганыбыз алмашып калып, бир укмуштуудай эле бир нерсе болот деле. Ошон үчүн ушул маркерди кайра эле Адил байкеме тапшырып коеюн деп атам. Бул маркер менен мен кечинде кокустан бир нерсе жазып койган, эртең менен баары алмашып калбасын. Келиңиз сизге берели муну. Эми кандай бир номер көргөзүп бергизчи дагы. Келиңиз. Менче дагы деле карталар менен, келиңиз. Бияка туруп бересизби, сизге көрсөтөйүн. Ушундай эле. Карап туруңуз, бизде 2 карта бар. Бирөөсү кара, бирөөсү ак. Карталарды крупный алып койсок. Бирөөсү кара, бирөөсү ак. Эми карап туруңуз, мен сизди азыр неме кылам да, отвлекать этем. Кайсы кара, кайсы жерде мындай кармасаңыз, бирок карабаңыз макулбу? Анткени мен азыр сизди мындай неме кылып салам да. Мындайраак болобу? Ушундайраак. Тескерисинче мындайраак, бир аз мындайраак туруп алсаңыз. Биздин маңдайыбызда экран бар. Экран бар. Эми мындай кылабыз. Сиз жазып койсоңуз мындай бияка көрсөтүп коюңуз, Бардык эле сөздөр жаза берейинби? Каалаган нерсени жазып, анан көрөрмандарга, Ооба, көрсөтүп коюңуз. Жакшы. Мен анда тамга жаза берсем болот экен, Карталар жазылып атат. Бул персональный почерк деп коет. Şu kamerаны көрсөтөбүз. Мен кечирим сурайм, кайра эле маркерди алып кеттим мен. Келиңиз, эми бизде ушундай 2 карта болуп калды. Коюңуз. Карап туруңуз достор. Азыр мен аралаштырып атам. Эми карабай туруп ушу 2 картаны таап алам да. Ушу жазуу менен болчу да. Ооба, жазуу менен. Силер бүт барыңар мени жакшылап карап туруңар. Мен жазганмын. Керек болсо ал жазууну мен эч жакты карабай туруп эмне деп жазганымды бул жакка жазып коеюнчу. Карап туруңуз. Бул эмес, Бул эмес. Бул дагы эмес. Ой, фокусот. Жазуу бар болчу, Мына 1 карта. Анан дагы мындай. Эми көрсөтсөңүз, эми ушу болчу. Мындайраак карайлы. Мындай экранга көргөзүп коелу эми сиздин картаңызды. Эми бул жактагы меникин көргөзүп койсок болот экен. Достор, мынакей биздин жазганыбыз, мен жазганым окшош эле туруп калды. Негизи мындай ким гипнозго ишенбейт сизден? Мен ишенбегендей көрүнүп атамбы бир аз? Сонун келиңиз, бияка туруп бериңиз кайра эле. Маркерди ала алайынбы колума? Азыр мен сиз карабай туруңуз тияка.
жакшылап бир нерсени ойлонуңуз. Түзүлө турсаңыз, колуңузду неме кылыңыз, полностью. Расслабляться этип, көздү жумуңуз. Бул эң оңой фокус. Ушу угуп атасызбы? Угуп атам. Бирок мен ойлогон нерсемди ойлой берейин, э? Өлө каалаган нерсени ойлоно бериңиз. Ушу звукту угуңуз. Бүттү, көздү ачыңыз. Көздү ачыңыз. Мен азыр сиздин оюңузданчы бул жерден кайсы бир кадимкидей эле буквалар бар го биздин. Айтабыз го. Ушу урдап кеттим да, бир 2-3 букванычы. Ишенбей жатасызбы? Тагыраак бир нерсе ойлодум элем, аз көрөбүз. Азыр атабыз. Неме көрсөтөйүн? Сиз карабай туруңуз. Макул. Көрсөтөйүн. Келиңиз, эми окусаңыз, эмне деп жазылып турат? Катуу. ЛЯВПОТ. Көздү жумабыз, мына карап туруңуз, эмне деп жазылып турат? Дагы бир жолу. Карасаңыз. ЛЯВПОТ. Макул, азыр. Келиңиз, эми башкача болсун, мына. Бул жерди караңыз, окусаңыз. Келиңиз, эми сиз окусаңыз. ЭНОЭПИЯ. Дагы бир жолу. ЭНОЭПИЯ. Келиңиз, башкача болсун. Мен эфирден кийин туура эмес сүйлөп калбаймбы? Жок. Караңыз. Эми сиз. Я пью эйф. Акыркы жолу мына. Ооба, жаңы эки. Я пью эйф. Келиңиз, көздү жумук туруңуз. Эми момунда кайра эле ушуну ойлонсоңуз, кайра эле жакшы ушу каалаган нерсени уксаңыз, ушу. Бүттү. Ачабыз, көзүбүздү ачабыз. Кайра эле ушу немелер болсун. Окусаңыз эми. Сказка. Сонун. Эми. Звезда. Туура. Планета. Ана акыркысы ушу болчу. Иллюзия. Кол чабуулар болсун. Өзүмдөн чыгып кетип, ал тамгаларды баарын адаштырып алдым да, кайра. Өзүм алып келип койдуңуз окшойт, э? Макул, мен бул жактан дагы бир нерселерди ойлоп окуп коеюнчу. Көз боемочу Адил Кайыпов, баары жакшы. Эң сонун. Достор, биз дагы да болсо программабызды уланталы. Эми бул соңку суроолордун бири болсун. Адил байкем, пландарды уктук, эми негизи өзүңүз айтып калдыңыз, кайра төрөлүп, анан кайра ким болосун десе деле мен ушу фокус жакты тандамакмын деп. Негизи эле ушундан башка кайсыл жумушка ыңгайлуу сизге? Кайсы жумуш баягы өзүңүздүн эбиңиз бар, эмне жумуш кылгыңыз келет? Кээде ырдап коесуз, балким бийлеп коесуз. Актёрчулуктан башкача. Актёрчулук башкача билбейт экен, уже ушу жагат, неме ой жагат мага. Ушу фокус жагат, анан фокус балким дүйнө жүзүндө жок болуп кетсе, актерлук нерсе жагат, ал дагы жок болуп кетсе, эми табабыз да, биз кыргызбыз да, биз бүт баарын табабыз да, биз жакшы мыкты иштейбиз. Кыргыздар негизи мен абдан сыймыктанам, анткени биз башка чет мамлекетте иштегенде бир кичинекей кыргызды көрсөң эле монтесиң го, кандайсың деп. Ошо мен ушу табам да иши кылып, бир жумушту мага өзүм жактырып, сүйүп ушу жумушту таба алам. Бирок азыр пока айта албай жатпайм, анткени эң сүйүү жумуш меники фокус болуп атпайбы. А так вдруг жок болуп калса, обязательно башка жумушту табып, аны дагы 100% кылып иштейм. Мен да бир кызык окуяны сурагым келип турат. Ошол эле бала чагыңызда эмне себептен ошол фокусникти тандап калдыңыз? Эмне себептен? Мен негизи ушу фокусник бул абсолютно мындай неме болуп калды да, мындай кандай десем. Мен ойлогон эмесмин мен ушундай фокусник болом деп. Анан 18 жашта Москва учуп китепти сатып алгам. Шаг за шагом деген. Колдор, ушу китептин колдору мындай сом болчу да. Ошо анан ушуну окуп, анан эми кыздар менен таанышып жаш кезде. Анан мен эч ойлогом жокмун да ушундай фокусник болобун деп. Анан бияка учуп келип, ал кезде ушундай фокусник бул жерде көп жок болчу да. Эми бир жолу мындай көрсөтөйүн деп, анан достор кой туулган күнгө мындай көрсөт, бүт баарына деп анан чогуу карасам эле уже бир жолу дворец спорта да жүрөм мындай устроить деп. Ушундай сонун турбай деп, ошо жабып калган. Анан негизи бул фокус көрдүңүзбү? Эмне үчүн мага жагат, анткени ушу айтып атпайм кайталап эле. Ушу чоң киши же кичинекей киши ал түшүнбөй калат да, кантип бул ушундай болуп калды депчи. Ооба. Негизи эле ошондой болуп калат. Адил байке, бир нерсе сурагым келип турат. Азыр Кыргызстанда өзгөчө популярдуу, актуалдуу нерселер, өзгөчө күз айларында, жайдын этегинен баштап күз айлары, кышка чейин той бар.
Кыргыздын тою бүтпөйт. Күндө жакшылык, ошол жакшылык болуп эле турсун дейли. Ошол жакшылыктарга сизди чакырабы? Анан барганда ушундай чоң-чоң оор номерлерди көргөзөсүзбү же тескерисинче жеңил? Ооба, чакырат. Биз эми кандай десем, чет мамлекеттерге неме чакырат, мындай чоң фокустарды. Биякта бизде, казактарда биякта дагы чоң чакырат, бирок анча билбейт. Анан биз бир жол бир тойго ушундай кызды учуруп, бирөөсү оттон пайда болсо, бир киши келип, бизде ушундай барбы дейт. Ой, байке, бизде бүт бар эле бар, бизде көп бар, бирок десем таң кала берет. Атак чакырат, биз дагы ушу артист болуп эле ушундай эле иштейбиз да, ушундай кылабыз. Тойлордо иштеп, концерттерде иштеп, ушундай жүрөбүз да, ушундай заработок жасайбыз да биз. Анткени чоң биз ушу менин досум бар, Илья Ларионов деген, ал белгилүү Россиянын иллюзионисти, ал ушу бизге учуп келген, биз опера балетте сонун фокус жасабыз, концерт жасабыз. Бирок мен ишенбей туруп айткам да, балким бияка келбейт окшойт фокусниктерди десем, ал эмне үчүн келбейт дейт. Билбейм, балким ушундай киши бизде анча деле эмес отношениясы фокусникке десе, анан 2 күн концерт болду, 2 күн полный болду, мен таң калдым. Келет экен, мындай көрөт экен, анан жүрөгүм ичине мындай неме болуп калды. Соң болуп калды, мен ойлодум да, фокусниктерди дагы жакшы көрөт экен деп. Анткени билесизби, мен негизи фокус көрсөткөндө, вот сиз да айтып атпайсызбы, мен коркуп атам деп. Негизи бул эчтеке коркунучтуу жок. Анан көп эле айта берет, сен тигиндей немелер менен сүйлөшөсүң да. Анда жок, анткени бул искусство. Башка чет мамлекеттерде бул искусство, а бизде неме дейт да, кандай десем, сверхъестественный деп кошуп коет. Ана жок, бул жөн эле фокус, сиз кыла аласыз. Ушу бизде азыр көрүп турган киши ал жасай алат. Просто ушундай машыгыш керек да. Секрет тийиш керек. Кестеш, мен азыр бул жакка туруп, тамгалары туура эмес окуп, гипнозго кабылганга чейин негизи ушул суроо жок эле да эсимде. Анан ошондон кийин эле ушундай суроолор пайда болуп кетти. Негизи бир адам менен сүйлөшүп атканда, Адилбайке, бере турган суроолорун өзүңүз дайындап койбойсузбу? Жок, андай жок. Ушу айтпайм, көрдүңүзбү? Бизде ушу бир башкача фокусник иллюзионист дегенде айтат, бул шайтандар менен сүйлөшөт депчи. Андай жок, бул искусство да, искусство. Аны айтып атпайм, кадимкидей любой адам эле окуп, үйрөнүп алса болот. Момундай мен сизге карап эле мынтип, азыр бул сөздү айтасың деген, андай болбойт да. Андай болбойт, жок. Андай болбой эле койсун негизи. Эми соңку суроолордун бири болсун, окуучулар барбы, алардын ийгиликтери кандай болуп атат? Мен мурун көп окутчум, балдарды, кыздарды көп окутчум, бирок алар билесизби, ушундай болуп калат экен да, анан жүрөккө так калып калат экен. Окутсаң, окутуп, анан ойлойсуң да, бул сени менен иштейт, бул кетип калса анан неме болуп каласың да, мынтип кайгы болуп калат экен да, андай. Анан азыр менде командам бар ошо. 3 кыз, 2 бала. Ушуларды үйрөтөм, менен жүрө берет да, выступать этип. Ушундай, мурун ойлогом, ушу мен көп үйрөтөм, бир мектеп ачам деп. Анан азыр пока андай болбойт окшойт. Балким ананыраак ушу картайып баратканда ушунда ачам окшойт. Кичине бир аз убакыт өткөндө кийин сырларын ачат окшойсуз. Жок, обязательно. Анткени бул үйрөнгөндө сыр ачпаса үйрөнө албайт да киши. Эң сонун. Адилбайке, дагы бир топ фокустарды, номерлерди көргөнгө аракет жасайт элек биз. Бирок тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип, акырын соңдоп барат. Келиңиз, сизден бир жакшы эркин микрофон болсун. Сизге эркин микрофон суналалы. Эми бүт биздин кыргызстандыктарга жакшы маанай каалайм. Ошо аны мен постоянно эле ушундай позитивный болом, сиз дагы ушундай позитивный болуп жүргүлө, эч жака мындай расстройство боло албай, бир эле жолу жашайбыз. Ушу кадимкидей эле сүйүнүп, жакшы болуп жашайлы. Анан кутман таң сизге каалайм. Эң сонун. Достор, биз эфирибизди уланталы. Конокто атын айтсаң эле баардык кыргыз таанып, керек болсо дүйнө жүзү таанып турган Адил Кайыпов агабыз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Анан сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайлы дагы. Көп эле ушундай элдерди таң калтырып, алардын жүзүнө жылмаюу тартуулап жүрө бериңиз. Буюрса, биз дагы сиз менен дал ушул эфирде болгонубузга абдан кубанычтабыз. Сиздердин ишиңизге ийгиликтерди каалайлы дагы. Биз программабызды улантабыз, достор. Ал эми бизде алдыда саякат берүүсү, менче саякаттайм рубрикасы, андан кийин кайрадан сиздер менен көрүшөбүз. Алыстабай туруңуздар.